Эрмегүмөтов Улукман атанын мазары. Әңгеме. Кудурет өз пендесин бири-бирине таап-такыр окшоштурбай, кебете кешпирин турган турпатын гана эмес, анын кыял жоругун, жан дүйнөсүн, ошол аркылуу айлана чөйрөсүнө тегерегиндегилерге, үй бүлөсүнө, ата-эне, бир туугандарына карата мамилесин миң түркүн сыяпатта жаратыптыр. Бирөөлөргө жаратылышынан куулукту, арамзалыкты, жанындагыларга кылдай жакшылык каалабагандыкты, алдамчылыкка ыктуулукту, оңой олтуң, башкалардын эсебинен байып, алардын үстүнөн бийлик жүргүзүүнү самоочулукту арбыныраак ыйгарса, дагы экинчи бирөөлөргө боорукердикти, күйөмтүүлүктү, менде болбосо да элде болсо экен деген жоомарттыкты, алып жулбаган абийирдүүлүктү, айланасындагыларга ачык жүрөк, ак пейилинен жасаган мамилени, ак көңүл элпектикти көбүрөөк берген экен. Адамдарга кудурет тарабынан мына ушундай миң түркүн жакшы да жаман да сыяпаттардын ыйгарылуусу адамзат тарыхындагы Вавилон мунарасы тууралуу болгону болбогону белгисиз байыркы окуялуу жомоктон кийин башталган деген санжыра бүгүнкү күнгө чейин дүйнө элдеринин оозунда айтылып келатат. Илгери Вавилондо Ирак мамлекетинин аймагында курулган байыркы шаар адамзат пендесинин бардык мыкты өкүлдөрү чогулуп, бийиктиги көктөгү кудуреттин өзүнө чейин жете турган мунара курабыз деп долбоорун чийип, чогуу чараң ишке киришет. Жумуш ыкчам жүрө баштайт. Анда адамдардын баары текши бир тилде сүйлөшүп, куулук, шумдукту билишпей, биримдикте, ынтымакта, кудуреттин кудум уюктуу кумурскадай күнү-түнү кыбырап, тыным албай эмгектенүү, мээнеттенүү үчүн жаралган сүйүктүү момун пенделери болушуптур. Мунара бийиктеп, жердеги көк тереген тоолорду артка калтырып, булуттарды көзөп, асман тереңине көтөрүлө баштайт. Кудурет адамзаттын эч мааниси жок мындай курулушун көрүп капа болуп, адамзат, мен сага насыяга берген 100 жылга жетпеген өмүрүңдө ушу мен турган бийиктикке чейин жете турган мунара куруп, кудуреттин этегине жыгылып таазим этем деп текке кетиргендигиңер, бул ашкере катачылык. Сен мага келем деп убактыңды бейченем чачып убарланба. Керек учурда мен сага барам. Сенин колуңдан келбей жаткан көйгөйүңдү жеринен чечип берем. Ошондуктан эч кимге пайдасыз мунараны кургандан көрө, ар кимиңер жеке жашооңорду оңуп, күнүмдүк мээнетиңер аркылуу ак эмгектин үзүрүн көрүп, өзүңөр менен өзүңөр көбөйүп рахатка бөлөнүп жашагыла, деп кайрылат. Бир максатты көздөп көйлөнүп, элөөрүп, өзлөрүнүн мунара куруу жумуштары ырааттуу жүрүп жаткандыгына эрдемсинген адамзат өкүлдөрү кудуреттин бул кеңешин уккулары келбей иштерин уланта беришет. Ошондо кудуреттин каары келет да мунаранын ар бир кабатында иштеп жатышкандарга сүйлөө үчүн өз-өзүнчө тил берип салат. Мурда бир тилде сүйлөшүп, бири-бирин айттырбай түшүнүшкөн адамзат өкүлдөрү эми бирин-бири түшүнө алышпай, мунаранын курулушу солгундай баштайт. Ар кандай тилде сүйлөгөндөр эми топ-топ болуп бөлүнө башташат. Тил менен катар ар бир топтун өз кызыкчылыгы тууралуу ой-пикирлери да кошо жаралат. Бири-бирине атаандашуу, анын артында көрө албастык, ач көздүк баш бактап, адамдын жан дүйнөсүндө ак менен каранын атаандашуусу башталат. Курулуп жаткан мунарадагы бир топтун жасаган жумушу экинчи топко жакпай, ортодо араздашуу күчөйт. Ошентип алгачкы этностук топтон бара-бара улуттар өсүп жетилишет. Мунаранын курулушу таптакыр токтойт. Эми алар ар бир улутка өз-өзүнчө жер бөлүп берүүнү өтүнүшүп, кудуретке кайрылышат. Жараткан адамзаттын бул сунушун туура көрөт да, ар бир улуттун жашоо кейпине, турмуштук тажрыйбасына, билимине карап, кудуретке тобо келтирип ишенгендигине ылайыктап, шарттап, баалап, жер берүүнү туура көрөт. Жер бөлүштүрүлүүчү күндү белгилеп, баардык улуттун өкүлдөрүнүн бирден келип, өз энчисин алып кетүүнү буйруйт.
Мындай кабар жайлоодо жамбаштап жатып алып жайылган малына көз салып жаткан кыргызга да жетиптир. Алда элден калбайын деп карагер аргымагына камчы басып жараткан белгилеген жерге шашылат. Кас катар тизилип ар улуттун өкүлдөрү бараткан бир таман жолдо капелеттен жамгыр нөшөрлөп жаап жиберип, мурда суу акпаган сай толо кыян жүрүп кудурет күтүп жаткан теги жээктеги жайыкка сууну жөө кечип өтүү мүмкүн болбой калат. Кыргыз карагер аргымагын алчактата бастырып, атынын умуроосун жаба берген кыянды кечип өтүп теги жээкке чыгат. Кыргыз өзү жалгыз кудурет күтүп жаткан жээкке чыкканы менен ага кол булгалап теги жээкте калгандарды көрөт да, боорукердиги айкөлдүгү ойгонуп, оюнда эч кимге жамандыкты каалабаган ак көңүлдүгү кармап, ар улуттун өкүлүн атына бирден учкаштырып кыян суудан теги жээкке өткөрө баштайт. Акырында өтө чарчаган карагер аргымагы менен эптеп-септеп, акыркы калган дагы бирөөнү кыяндан алып өтөт да, алуу күчү кеткендиктен аты да өзү да жээкке араң жетип жыгылышат. Кыргыз жээкке чыгаргандардын бири да калбай кудурет күтүп жаткан тарапка эбак чуркап жөнөшкөн. Эч ким артына карап, баягы бизди бул жээкке алып чыккан кыргыз эмне болду экен деп кылчайып да коюшкан жок. Ал түгел атына учкашып, кыян суудан коркконунан алдында ээрде олтурган кыргыздын мойнунан бек кучактап келместин оозунан түшүрбөй, бул жакшылыгыңды эки дүйнөдө тең унутпайм деген акыркы неме да жээкке жетер замат жараткан олтурган тарапка таманын жаркалдата чуркап жөнөгөнүн көргөн кыргыз ончукпастан баш чайкап, тура албай соорусу титиреген атынын башын кучактап олтуруп калды. Кудурет келгендердин ар бирине ылайыктап жерин ыйгары узатып жатты. Жерди таратып өтүп, периштелерин ээрчитип сейилдеп келатып, тигинде атын илкеп калкып жетелеп, кадамын араң шилтеп келаткан адамды көрүп, бул ким экен сурагылачы, дейт. Улуу урматтуу жараткан, бул кыргыз. Эртеден бери сиз жер бөлүп берген адамдардын кыян суудан өтө албай турганын көрүп, баарын атына учкаштырып өткөрүп, аягында өзү да аты да чарчап, чалыгып, өшүп, тоңуп, жээкте калган. Эми кичине эс алгандан кийин сизге келатканы ушул го сыягы. Кыргыз жанагы келгендердин баарына ушундай жакшылык жасаса, бирөөсү да аны эске алып, тигинде баарыбызга боорукерлик жасап, жээкке жеткирген бирөө бар деп айтып койбогондуктары кандай периштем? Периштелер бир ооздан пендечилик деп чуркурап жооп беришти. Чакыргыла кыргызды. Кудуреттин алдына келип үн сөзсүз таазим кылган кыргызга, кыргызым, эли журтуң өссүн, өнөксүн. Өзгө гана эмес, бөтөнгө да ушундай жакшылык жасоодон кайтпа. Мен сенин кантип канчалык кыйналып ушунча эл журтту сынак үчүн жүргүзгөн кыянда теги жээктен бул жээкке ак ниетиңден алып чыгып жатканыңды көрүп турдум. Сен боорукер жана айкөл жан экенсиң. Ошондуктан сага көчмөндүк турмушуңда пайдаланууң үчүн Шиберден Теңир тоого чейинки аймакты жана пир туткан баатырың Манасты, ал эми тура калып түбөлүк жашооңо ар бир күнү тоосунун чокусунда кышы, бөксөсүндө жазы, түзүндө жайы, суу боюндагы токоюнда жемиши мол, берекелүү күзү бар кереметтүү ала тоону ыйгардым, деп узаткан экен. Албетте, бул эл оозунда эзелдеден бери айтылып келаткан азил-чыны аралаш эски кептердин бири. Ошол эски кептин бүгүнкү замандагы кандайдыр бир деңгээлде кайталануусу СССР аттуу атак даңкы алыска кеткен зор өлкө кулап, 1991-93 жылдарда буга чейин толугу менен мамлекеттин колунда болуп келген жер эми бир заматта менчиктештирүүнүн ыкчам жүргүзүлүшүнүн үзүрүнө ылайык элет жашоочуларына ар бир үй бүлөдөгү жан башына эсептелинип бөлүнүп бериле баштаган мезгилде болуп өттү. Адегенде колхоз, совхоздор жоюлуп, анын ордун буга чейин аты жыты белгисиз дыйкан чарбалары деген чоочун түзүлүш ээлеп, эпчилдер эбин таап менчиктештирүүнүн аркасы менен эбегейсиз байлыкка туйтуруп, эби жоктор элейип эч нерсеге ээ боло албай калган чалкеш заман ар бир үйдүн босогосун аттады.
Төмөндө биз кеп учугуна илүүчү каарманыбызда дал ошол бир жагы талкаланып, экинчи жагы кайра курулуп, калай калк эгемендүүлүктөн эркин соккон жел аргысынан кере дем ала баштаган кездеги көптүн бир катары жашаган элеттик. Аты жөнү Жаңыбай Токтосунов. Кесиби веттехник. Жашы 50-нын бешине келип, эр ортонун оодура баштаганы менен жоюлуу алдында турган чарбанын активинин ичинде атка жеңил тайга чак деген ата калып, өзү жок жерде тил алчак деген каймана аты жылкынын соорусуна басылган эн тамгыдай ысымына кошоктолуп айтылат. Жаңыбай тил алчак, орто бойлуу арык чырай, сыйдаң агыралай баштаган элде жок кара күрөң түстөгү муруту, жаактары шимилген кызылдуу сары чийкил жүзүнө куп келишип, башынан жай кышы келбетине төп келген жарашыктуу оймолуу ак калпагын түшүрбөгөн, улууга да кичүүгө да бирдей саламын жазбай, эч качан кабак чытып бирөөгө катуу айтпаган элбек адам. Жаңыбай өзү 25 жылдан бери бир орунда веттехник болуп иштеген Кызыл Байрак колхозунун жоюлуп, малынын да жеринин да жеке менчикке таратыла башташына башкалардай барбалаңдап кубанган жок. Ал түгүл ичинен кантип эле ушундай болсун, бул эле партиянын кезектеги коркутуп үркүтүп анан кайра ордуна калтырып коюучу илгерки ишыкмаларынын бири болсо керек деп да ойлоп жүрдү. Жок, андай болбоду. Мал да, жер да тезинен колхозчуларга таратылсын деген жорку жактан келген буйрукту өз көзү менен уккандан кийин чарбанын ишинин бүткөнүнө ишенди. Ошондо да ичинен бүтүлүү буюмду бүлдүргөн эмнеси деген күдүк ойго жетеленип, өйдөгүлөрдүн айтканына таптакыр көнүп алган Жаңыбайга колхоздун жоюлушу сезимин үркүтүп жакпай турду. Жакканын жакпаганын андан ким сурамак? Болоор иш боло баштады. Мурда күналы сөзү түзүп алган мерчен боюнча колхоздун койлору багылган тоо арасындагы кашарларга, жерде кашка атына дары дармегин артынып алып, күнү түнү жаан чачынга карабай жетип барар эле, оорган малды бөлүп чыгып, үстүнө көк халатын, колуна мал догдур экендигин билдирип туруучу боорунда көк крести бар көлөмдүү сумкасын көтөрүп, ылаңдаган койлорду жайытка чыгарбай алып калып дарылоого киришчү. Оорган малды алыстан эле жазем дебей таанычу. Тетиги 3-чү туут коюңдун маараганы жакшы эмес. Жөтөрүн карачы. Муну ыкчам дарылабасак, ичиндеги сегиз көрүнөт. Коз салып таштайт го. Жайыттан алып калып акырына жем салып кой. Мен карап көрүп дарылай кетейин. Мындайда Жаңыбайга чабанды ыраазы. Рахмат сага. Башка активдер келсе, эшиктен кирбей жатып эле куурдак барбы деп, кара курсагынын камын ойлоп келет. Анан дагы актысын жаздырып коем, машинага бир союш салып бер дегенечи. Сен келсең, малдын камын ойлоп, бизден көмөгүңдү аябай, кеп кеңешиңди берип, атүгүл өлөйүн деп өпкө кагып калган малды да дарылап көрөлү деп, колхоздукуна да өз корооңдоого деди. Ак ниетиңден карайсың-ай. Рахмат сага. Таң эртеден кечке чейин дал ушинтип жумуштун артынан жүргөн Жаңыбай бүгүн эми жумушсуз калды. Өзү акыркы 4 жылдан бери бапестеп таптап минип жүргөн жерде кашканында колхоздуку болгондон улам тизмеге алышып, башка бирөөгө менчиктештирүүнүн шартын ылайык берип жиберишти. Жерде кашканын күйөөсүнө ыйгарылбай бөтөн колго кеткенине өзгөчө Жаңыбайдын аялы Бегимжан катуу күйдү. Менин деле ушу чарбада 25 жылдык эмгегим калды. Атты өзүм эле менчиктештирип бергиле деп башкармага кабагыңды түйүп, үнүңдү көтөрүп айтсаң болбойт беле? Мылжыйып, мейли деп турсаң калып коет да. Менин коркконум, эртең мынау башкарма аялыңды да менчиктештирип башка бирөөгө беребиз десе деле макул болуп коюшу мүмкүн. Дегинкиси өтүмсүзсүң. Баары сени башкарып алышкан. Улуусу да кичүүсү да каякка жумшаса кете бересиң. Эч кимге сөзүң өтпөйт. Андан да көзүң жокто Жаңыбай тил алчак деп атап алгандарычы. Аялы Бегимжандын мына ушундай безге сайгандай ачуу сөздөрүн укканда кадимкидей намыстанып, башкармага тикке кирип барып, өзүнүн өзөктү өрттөгөн көйгөйлөрүн стол муштап катуу кыйкырык чуу салып айтууну ойлогону менен кайра эле 2-3 саат өткөндөн кийин анын баары буроосу жанып кеткен комуздай болуп,
Мурдагы эч нерсеге өкүнүп капаланбаган кебездей жумшак ак көңүл мүнөзү калыбына келип айтылгандарды эсинен чыгарып коет. Таң атпай уюн саап, чакадагы сүттү чайпала көтөрүп эшиктен кирген Бегимжан жаңы эле дасторкон четине олтурган Жаңыбайды карап, чоң жаңылыкты жарыялачудай шаша уша өктөм сүйлөдү. Уулуң бадага уй кошкондордон угуптур. Эртең айылдагылар үчүн жеке менчикке жер бөлүштүрүү жүргүзүлөт экен. Уктуң беле? Мындайда сенин керегиң деле жок болуп калат эмеспи? Кем кашыктанып, мындан да куру калбай, эртелеп барып суунун башы эмеспи? Ак болуңдан жер сура. Биздин үй бүлөбүздүн жан башына эсептелгенде жалпы болжол менен 5 гектардын тегерегинде жер тийиши керек. Эгин айдап суу сугарып, бууржак өстүрүп, эл катары жашайлы. Колхоздун малы болсо таратылып кетти. Эми сен элдин ийит күчүгүн тоогун эле дарылабасаң, жумушуң деле токтоду окшойт. Бегимжандын бирде өзүнө тийише сүйлөп, бирде менчикке тийген жерди иштетип, андан чоң пайда таап, бала чакасын чоң окууга өткөрүп, анан турак жайларын оңдоп, бара-бара байып дүкөн ачып, өстүрүлгөн жашылчаларды сатуу тууралуу таттуу кыялы канчага созулат эле, бирок анын сөзүн эшиктен капирет баш баккан сары чийкел, жашкылт көздөрү ойноктогон чачтары кирпинин найзаларындай тикчиип кыска кыркылган кодогой жигиттин дасторкон жайылган тегерек столдун төрүндөгү Жаңыбайга айткан саламы бузуп жиберди. Валейкум салам, Ороз баатыр. Тынчылыкпы? Тынчылык. Тилалчак байке. То есть, кечириңиз. Жаңыбай байке. Сизди башкарма тезинен келсин деп чакырып атат. Машинасын жиберди. Башкармаңар эмне? Колхоз жоюлуп кетсе деле иштей береби? Бегимжан дасторкон четине отуруп жатып, тигил сары чекилдин күйөөсүнө Тилалчак байке деп кайрылганын жактырбагандай кабагын түйө суроолуу карады. Иштебегенде анан келейген чарбаны бөлүп жарып, элге камчы сапка ченеп, акыйкат таратыш деген оңой деп ойлойсузбу? Азырынча печаты колунда, машинасы тигине астында. Мен нан ооз тийип чыга берейин. Жаке, эми тезирээк чыга калыңыз, Болуңуз, шашылыңыз. Башкарманын шопурунун мынчалык шаштыра башташынын артында эмне турганын түшүнө бербей, Жаңыбай ордунан турду. Сени менен эртеңки жер бөлүштүрүү боюнча акылдашчу кеби бар го сыягы. Мага жерди ак булуңдан бер деп кесе айт. Дагы мәжрөөлөнүп, анан кем табактыңды карматпагын. Мына, эртеңкиге калтырбай, эч ким бар электе жерди чечип ала турган болдуң. Бол, жөнөгүн. Күтүп калды го тиги кодогой. Аялы Бегимжандын автоматтын огундай татырата атылган сөзүнө үн чыгарбай башын ийкегилеп Жаңыбай тышты көздөй шашылды. Жаңыбай колхоздун кеңсесине жеткенде башкарма сыртта топ кишинин арасында туруптур. Тилалчак, келдиңби? Эми мындай. Суу саңырда менчикке берилген малды ылаң басып өлүмү көбөйүптүр. Жөнөбөсөң болбой калды. Башкалар деле барбайбы? Башкарма боргулданып тердеген кара тоголок бетин мойнунан бери жүз арчысы менен сүртө берип, үнүн өктөм чыгарды. Эми сен да кыйыктана баштадыңбы? Азырынча менден бийликке элек. Айлыгың али күнчө колхоз тарабынан төлөнүп атат. Жөнө дегенден кийин жөнөбөйсүңбү? Анын үстүнө жайлоодогулар сөзсүз сени жиберсин деп суранып атышат. Эмне кылайын эми? Тигине машина. Дары-дармегиңди толук таап алдагын тез жөнө. Башкы ветврач да ооруканага жатып калды. Болбосо ал да сени менен кошо барат эле. Тилалчак, эмне турасың? Жөнөгүн. Башкарманын богоктуу, толук кара сур жүзү бүлкүлдөп, баш терисин тилип туруп эле ойнотуп койгон майда топчудай көрүнгөн жылчыгый көздөрүнүн агы тегеренип, жалдана баштаганын байкаган Жаңыбай машинаны көздөй кадамын тездетти. Жаңыбай эртеңки бөлүштүрүүдө өзүнүн менчигине тийүүчү жер тууралуу башкармага бир ооз сөз да айта албай, адатынча лепилдеп жөнөгөндүгүн, жылуу кийим кечеген алуу үчүн айдаткан машина үйүнө жакындап калгандай эстеди. Аялынын анын алдын тосо, үмүттүү көз карашына, суроосуна да ичинен жообун камдап алганы менен, эми Бегимжандын көзүн боеп калпайтаарын ойлогондо денесин муздак калтырак басып, алакандары нымшып, жүзү албыр бысып чыкканын байкады.
içinen özünün çın ele ötümsüzlügüne sözdü gerekti uçurda ayta alбай başkarmanın altında jaylooda ılаңдап жаткан mal özünün күнөөсүнөн чыгымга кетип аткандай шылкыйып туруп бергенине кыжыр келип, өзүн өзү içinen келтире сөкүп туталанып турду. Мен жайлоого ылаңдаган малды кароого жөнөп баратам, деп оозгу бөлмөдөн төз алдынан карпа курпа жолуккан Бегимжанга түйүлгөн кабагынын астындагы үлүрөгөн көздөр менен карап бурк этти. Бегимжан да Жаңыбайдын кебетесинен анын азыркы абалын түшүнгөндөй, колундагы жумушка кийүүчү суу өтпөс плащты бүктөп, жан сумкага салып жатып акырын шыбырай сүйлөдү. Менчик жерибизди ак булуңдан бер деп сурадыңбы? Сурадым. Макул болдубу? Ооба, макул деп айтты. Анда абдан жакшы болгон экен. Сага башкарма моюн толгой албайт деп ишенгем. Байкушум, күнү түнү кабагым кашым дебестен колхоздун жумуштап жүрөсүң, жүдөп да бүттүң. Эми жерди алып койсоң, Ысыкөлгө барып эс алып келебиз. Макул, мен жөнөйүн. Мейли, ат көлүгүң күчүнөн тайбай аман эсен барып кел. Жаңыбай жайлоодон 5 күн дегенде келди. Малчыларда андай деле коркунучтуу абал болбогону менен жеке менчикке таратылган малдын ветеринардык көзөмөлдө болмок түгүл, көпчүлүгү өз мөөнөтүндө эмделбей калгандан улам котур, шарп ылаңынын чыгып кетүүсүнүн ыктымалдыгы курч экендиги байкалды. Ошондон улам Жаңыбай мал менен жайлоого көчүп чыгышкан ар бир фермерге чейин барып, мал келин колунан келишинче эмдөөдөн өткөрүп, кеп кеңешин берүүгө аракет жасады. Суукка урунуп, мурду шылдап, башы чыдатпай ооруп тумоого кабылып келгенине карабай, эртеси таң атпай колхоздун конторун көздөй жөнөдү. Аялынын 1-2 күн үйдөн дарыланып жата турсаңчы деген сөзү анын кулагынын сыртынан кетип, ак булуңдан алчу жер көз алдына элестеп, башкарманын эл котолоп, бирден кезек менен кирип чыгып жаткан кабыл алуу бөлмөсүнүн эшигинин алдында турду. Кудай жалгап иш бөлмөсүнүн эшигин ачып сыртка башын чыгара бирөөнү издегенсиген башкарма Жаңыбайды көрө сала баш ийке учурашты да: "Эмне турасың, Тилелжак байкеси? Кир срочно. Жайлоодон рация аркылуу байланышып, абалды мындай түшүндүрүп койсоң болмок. Райондон жанды койбой атышат." Жаңыбай башкарманы ээрчей анын иш бөлмөсүнө кирди. "Айт, Тилелжак, кулагым сенде. Убакыт аз. Жумуш болсо колхоз жойлы эле кездегиден да көбөйдү." Жаңыбай башкарманын бет маңдайында турган стулга коомайлана отуруп, ага деп айтайын даярдай келген 3 парак абалды түшүндүрмө аныктамасын төш чөнтөгүнөн алып чыкты. "Кагазыңды кое тур. Мал кырылып калды деп дүрбөлөң түшүрүп районго чейин кабар бергендердин сөзү чынбы же жалган болуп чыктыбы?" "Жалган. Чочуй турган эч кандай коркунуч жок. Ошол дүрбөлөңчүлөрдүн бири менин тууганым Өмүрбек өзүнүкү аз келгенсип, Казактан 20 чакты кой сатып келиптир. Арасында котуру, өпкө оорулары бар экен. Алардан колхоздон алган кезде эмдөөдөн өтпөгөн малына жугуп, жайыттары жакын болгондон улам башкаларга да азыраак жайылып кетиптир. Эмдеп дарылап, ооруган койлорду өзүнчө бөлүп, колдон келген аракетимди жасап келдим." Андай жакшы экен. Алдагы кагазыңды ташта да эртең эле Токтогулдан барып, жайлоодогу фермерлердин мал үчүн туз жүктөп келбесең болбойт. Чарба толук таркамайынча, акимчилик фермерлердин күндөлүк муктаждыгын биздин мойнубузга илип койду. Жаңыбай көнгөн адаты боюнча башкармага лам деп ооз ачпай эми Токтогулга барып туз алып келүүнүн жол жобосун ойлонуп, калпагын мыкчый кармап, эшикти көздөй 3-4 кадам шилтегенде гана конторго эмне үчүн таң атпай келгенин эстей коюп тык токтоду. "Тилелжак, эмнеге кылчактап турасың? Бүгүн даярдан, эс ал. Эртең машина бөлүнөт. Бухгалтердан зарыл кагаздарды ал да жөнө. Убакыт жок. Жөнө." Колунун сырты менен тезирээк чыгып кет дегендей жаңсап, манжасына кыпчый кармаган чылымынын түтүнүн көккө үйлөп, жашы кичүү болсо да өзүнүн атынан айтпай, улам Тилелчак деп шылдыңдагансып креслосунда чалкалаган башкарманын кылыгы Жаңыбайдын ызасын келтирди. Бирок азыркы айта турган өтүнүчүнүн аткарылуусу да ушунун колунда тургандыгын эстегенде гана өзүн өзү сабырдуулукка чакырып, башкармага баштагысындай сылык кайрылды. "Сагын Жалилович, өзүмдүн жеке өтүнүчүм бар эле." "Айт."
Baya men жайлоого кеткенден эртеси колхоздун жерлери менчикке берилиптир. Мага да үй бүлөмө тиешелүү үлөш жер маселесин чечип берсеңиз. Эгер мүмкүн болсо, ак булуңдан болсо. Суунун башы эмеспи? Жан башына 1 гектардан берилди деп уктум. Ошондо мага 5 гектар жер үлөшү тийиши керек экен. Ушул колхоздон эч жакка кетпей, 25 жылдан ашык убакыт веттехник болуп иштеп келгендигимди жакшы билесиз. Тиралчак байкеси. Ошо жайлоого кетерде менин несиме сала кетсең болмок экен. Ак булуң түгүл, кайракы жерден да үлүш берилчү жер калган жок. Баарын атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен кылдайына чейин бөлүп бердик. Ошондо мен эмне 3 балам менен жер үлүшсүз каламбы? Токта Жаңыбай мырза. Сабыр кыл. Башкарма Жаңыбайдын түрүнүн заматта өзгөрүлүп, канын ичине тартып, өң башы кубарып, турпаты муштумдай түйүлүп, акшыя кырган көз карашынан чочулай, кайра анын бет алдында турган стулга отурушун кол жаңсап көрсөтүп, лепилдеп сөзүн улагы жашашты. Акеси, сабыр кыл. Сендей чарбанын иши дегенде ичкен ашын таштай жүгүрүп, ак ниетинен кызмат кылган адам үчүн жер табылар. Ага кабатыры болбо. Анда азыр иш бөлмөңдөн мени чыгарбай туруп, тийиштүү жер үлүшүн чечип бер. Байкеси, буга чейин мен айткандарымды оозумду жийип бүт элек деле аткарууга жүгүрчү элең. Эми бул шүмшүк башкармалыктан кетти, колунан эч нерсе келбейт деп турасыңбы? Мен жакында айыл өкмөттүн башчысы болом. Ал кызмат аты өзгөрүлгөнү болбосо, кайра эле башкармалыктын өзү? Ошондо көрөсүңөр. Айыл өкмөтү болмоктон районун акими бол. Мага баары бир. Кызматыңды урматтап, кичүү болсоң да эл атасы деп, жумшакан жагыңа жүгүрүп, айтканыңды жигин билгизбей аткарып, өз ысымын өчүп, Тилалчак деген каймана ат коюлуп, күндү күн, түндү түн дебей, колхоз үчүн жасаган ак менетимдин акыры ушубу? Өз үлүшмө берилчү жерге да ээ болбой отурам. Теги кыйкырып, үнүн бийик чыгарып, үстүңдөн тынбай арыз жазгандарга ак булуңду бөлүп берип, унчукпай отурасың. Мен жайлоого барып кайра эле ошо чиренгендердин колхоздон алып жулуп менчиктеген малын дарлап келдим. Күйгөнүм мендей Тилалчак байкуш эсиңден да чыгып кетиптир. Ушул жакшыбы? Башкарма үн каталбай кара суру жүзү түнөрүп, бултуюп, бөйрөктөнгөн беттери кызарып, Жаңыбайга мурдагыдай тике карай албай, көзүн алак ачып шүк отуруп калды. Анан кабагы түйүлүп отурган Жаңыбайга карап, «Жаке, мойнум алам. Кемчилик менден кетти. Сизге кийин айыл өкмөт болуп бекип калсам, дагы бир ылайыгын келтирип туруп, фондудан кошумча жер беремин. Азырынча эми тиги Сасык булакты толугу менен сизге чийдирип берейин. Ал аймакта 8 гектардай жер бар. Дренаж каздырып, сазды кургатып бергенге да көмөктөшөм. Эч ким албай койгон жерде эми мага ыйгырайын дедиңби? Жаке, бөлөк айла жок эми азырынча. Анын үстүнө ал чөлкөмдү бирөөлөр илгери бир замандарда Улукман атанын мазары болгон жер деп да айтышат экен го. Аның туура. Дагы бирөөлөр каргышка кабылган жер деп да атап коюшат. Анысы да бар. Бөлөк айла болбой турат эми, жаке. Макул десең, эртең эле сенин намыңа чийдирип, райондон токтомун чыгартып берем. Макул болбоско чарам барбы? Чийдиртип бер. Сасык булактын атын укканда кейип кепчип кыйкырык салабы деп чочулап келген Жаңыбай аялынын бир ооз гана ошондой болмок. Алдында турган ашын жөндөп алып, иче албаган кем кашык бизге окшогондорго кайдагы ак булуңдан жер тиймек? Мейли, буйруган экен. Эмнеси болсо да Улукман атанын мазары деген атагы бар Сасык булакты тазалап, өрдө каз өстүрсөк деле эл катары жашообуз өтөр. Канчалык өзөлөнүп өргө чыккың келсе да, жараткандын буйругунан буйтап кете албайт экенсиң. Канчалык кейбей тиричилигибизди жасай берели. Жаңыбайга буур менен тең көрүнүп, 30 жыл бирге түтүн булатып келаткан, катары менен 3 уул төрөп берген аялы Бегимжандын демейдегисиндей алкынып-жулкунуп чуу көтөрбөй, ансыз да маанайы чөгүп өзүнүн мококтугуна, ашкери элпектигине, жумшактыгына жини келип, жанын коерго жер таппай турганда айткан мындай жылуу жумшак аялуу кеби канат байраткандай болду. Жаңыбай Тилалчак Токтогулдан туз ташып,
Суу самырдагы малчыларга таратып дагы бир жума убактысын коротtu. Үйүнө келгенден эртеси таң атпай башкарманын шопуру эшик каккылап, анын саат 2-де жаңы айыл өкмөт башчысы шайлануучу жалпы элдик жыйынга чакырылып жаткандыгын айтып, кечикпей келишин өтүнүп атайын чакырык кагаз таштап кетти. Жаңыбай колхоздун клубуна жакындаганда айыл эле жыйынга түп көтөрүлө келгендиги байкалды. Анын бет алдынан биринчи жолуккан уруулаш тууганы Дөөлөтбек карыя Жаңыбайдын айткан саламын алек алды да, анан ага ормойо карап, эч ким албай койгон сасык булакты сага бердиби? Ооба, мен алдым. Эмнеге алдың? Ал жерде бир окум кургак жер жок. Былкылдаган саз. Нары жагы кара баткак, сасыган жыт чыккан көлмө. Эмнесине кызыктың сен анын? Колхоздун жумушу сен болбосоң таптакыр токтоп калчудай, күнү-түнү иш үстүндө жүрчү элең. Башкарманын көрсөткөн сайы ушул экен да. Байке, менин мээнетиме күйүп ышып турган катары кам көрүп болушканыңызга рахмат. Бирок жер бөлүштүргөн комиссиянын ичинде өзүңүз бар экенсиз. Мен жайлоодо болуп калдым. Жаңыбай деген иним бар эле. Чарбанын иши деп жайлоодо жүрөт деп, дурус жерден, эң болбосо өзүңүздүн алган жерге танапташ жайгашкан илгерки чоң атамдын коргону ченден үлүш бөлдүрүп койсоңуз болбойт беле? Дөөлөтбек карыя Жаңыбайга акырая карап тамагына ачуу калемпирдин бир үзүмү кептире кылгандай, ак жуумал жүзү мойнунан бери кызарып татарып унчук албай, энесинин ийининен таптамыш болуп кеби үзүлө түштү. Жүрчү бери. Дөөлөтбек карыя Жаңыбайды четке чакырып, үнүн паас шыбырай сүйлөдү. Туура, чекилик менден кетти. Бирок азыркы жыйында ошол осолдугумду оңдоого шарт келип турат. Кандай шарт? Сен башкарма мага үлүшүмдү өз туугандарыма ыйгарылган жерлердин катарынан бербей, эч ким караманча албай койгон былкылдак саз, камыш баскан сасык булакты чийдирип берди. Ага мен каршымын деп кыйкырып чык. Анан эмне болсун? Биз чуу чыгарабыз. Жаңы шайлануучу айыл өкмөт башчылыгына мурдагы башкарма менен катар өзүңдүн иниң, менин уулум, райондо акимчиликте жооптуу кызматта иштеп жүргөн Расулбек талапкерлигин коюп атат. Жеңип чыксак, тууганы сен үчүн ал жер аймак беле? Каалаган жериңден каалаганча аласың да. Макулсуңбу? Мындайды күтпөгөн Жаңыбай капысынан айтылган сунушка жооп таба албай, эки анча ойго камалып, унчук албай туруп калды. Ал уруулаш иниси Расулбекти деле жакшы таанычу. Айыл чарба институтун улам таштап коюп, атасынын күчү менен эптеп 10 жылда бүтүргөн. Жаштайынан эрке, чыргоо, беттегенин бербей текеберчилиги башынан ашкан жигит эле. Анын үстүнө тууган ичиндеги той топурларда ичип алып, улуу кечүүнү көзүнө илбеген жосунсуз кылыктарын да көргөн учурлар болгон. Эми ушул Расулбек айыл өкмөтү болуп келсе, албетте туугандыгы жакшыго, бирок 3 чоң айылды бириктирген ири айыл өкмөтүндөгү калдайган калайыктын көйгөйлүү муктаждыктарын чечип, ишти өргө жылдырып алып кете алабы? Маселе ошондо. Жаңыбайдын ою оңго бөлүнүп, аны үмүттүү тиктеп турган Дөөлөтбек агасына карап шуурай сүйлөдү. Байке, инимдин өз талапкерлигин айыл өкмөт башчылыгына коюп жаткандыгы туура болуптур. Бирок мен башкармага сасык булакты алам деп убада берип койгом. Эми түштөн кийин албайм деп бирөөлөр үчүн курал болуп бере албайм. Кимиси жеңсе да, менин эч кимге көз карандылыгым жок. Расулбек жеңип айыл өкмөт болуп башка жер берем десе да албайм. Менин тагдырыма сасык булак буйруган экен, башка келгенин көрөбүз. Өрдө каз өстүрсөм да турмушум өтөт. Дөөлөтбек байке капа болбоңуз. Жаңыбай, Расул сага бирөөлөр эмес тууганың. Тууганыңа жакшылык кылбагандан кийин сенин кимге керегиң бар? Дөөлөтбек карыя өзүн коштоп жүрүшкөн жанындагы 3-4 жандоочулар менен мурчуюп, Жаңыбайды атайы жөөлөп өтүп, эл арасына кирип кетти. Жыйындын күн тартибиндеги биринчи маселе боюнча айыл өкмөт башчылыгына райондун акиминин сунушу менен көрсөтүлгөн 2 талапкердин ичинен 255 добуш менен мурдагы башкарма Сагын Жалилов шайланды. Жыйындын экинчи бөлүгүндө жаңы айыл башчысы жана райондук кадастр башкармалыгынын директору жер үлүштөрүн менчиктөө боюнча документтерди ээлерине тапшыра башташты.
Башкарма Жаңыбайга берген убадасына турган экен. Кезеги келгенде 12-нчи контурдан Сасык булак участогы 8 гектар жери менен Токтосунов Жаңыбайга түбөлүккө менчикке берилди деп жарыяланып, музыканын шаңдуу коштоосунда ал өзүнө тиешелүү кызыл китепчени колуна алды. Клубдагы көпчүлүк менеткеч, ак көңүл Жаңыбайга жер табылбай калгансып, Сасык булак тийгендигине таң беришип, бир дары үлүшкө түгөл жакын басып барбай турган, сасыгына адам тургай, айбанда чыдабаган каргыш тийген жерди көрүп туруп, чыйдырып алгандыгын анын эрки бош апендилиги катары баалашып, эшегине жараша тушакы деген ошол дешип шылдыңга алып жатышты. Жаңыбай өзү жашап туулуп өскөн Кызыл Байрак айылынан 10 чакырымчалык төмөндөгү Торусал коктусунун оозундагы бирөө атайылап кол менен жасагандай, өстүн адам бою менен тең өскөн камыш баскан дөмпөйгөн дөбөлөр курчаган теп-тегерек чөйчөктөй жай кышы үстүнөн буу көтөрүлүп мунарктап, өзгөчө жайкысын күн ысыган маалда тегерегин жагымсыз жыт каптаган Сасык булак ал аны жандай кеткен төтө жол аркылуу өйдөдөгү чабандардын кашарларына кой туут жана эмдөө маалында ары бери өткөндө болбосо, хатайлап көңүл коюп карап көргөн жер эмес эле. Кече айылдагы эч бир жанга жакпаган Сасык булак энчисине тийип, кызыл китебин колуна алганда Жаңыбай да башкалар сыяктуу барбалаңдап сүйүнгөнү менен, ушул азыр ортосу былкылдаган сормо саз, тиги жээге кара баткак тоо тарабында каякка агып кетип атканы белгисиз, каңыл жаарды жарып жибере тургансыган жагымсыз жыт чыгып турган бир кулак булак, эски мүрзөлөр сыяктанып дөмпөйгөн дөбөлөр курчаган аймактын бутундагы резинка өтүгү менен ар кадам сайын сызылып кончуна чейин көтөрүлө түшкөн суусун чалпылдата, жумушту эмнеден баштаарын билбей башы маң болуп турду. Мындан 40 жыл илгери Жаңыбайдын бала чагында Сасык булактын абалы бүгүнкүдөн алда канча жакшы болчу. Ал учурда бул жер Сасык булак эмес, Улукман атанын мазары деп аталчу. Бул аймактагы бийик өскөн эски мажүрүм таалдын көлөкөсүндө мазарга келгендер сыйынуу жөрөлгөлөрүн жасашып, мал союлуп, тамак асылып, Торусал өзөнүнөн түшкөн ак көбүктөнгөн мөңгү суусунан чай кайнатышып, шаңдуу турмуш өз ырааты менен өтүп турган. Тестер кезинде атасынын чабдар атына учкашып келип, андай той тамашалардын далайын көргөн. Той тамаша дегени айылдын бой тарткан улаан кыздары чогулуп келишип, кечкисин ушул мазарга жакын жерден ак чөлмөк ойношчу, алты бакан тебишчү. Колхоздун чөп чабыкка чыгышкан жигиттери да түшкүсүн ушул мазардын жанындагы мажүрүм талдардын көлөкөсүндө түштөнүп, кайра күжүлдөшүп жумуштарына киришчү. Бир жолу адаттагысындай кара жолдун боюнда өзү теңдүү балдар менен топ чымчыктай чурулдашып, үч тапан ойноп жаткан Жаңыбайды атасы аты менен жандай бастырып, «Учкаш, Улукман атанын мазарына барабыз», деп шаштырып калды. Жаңдан оюндун кызыгына кирип, башкаларды батырата утуп чөнтөктөрү бултуюп чүкөгө толуп баштаган ал кыйыктанып тетире басты. «Жаңыбай, бол Учкаш». Өктөмүн аны атасынын үзөңгүдөн чыгарган бутунун үстүнө таканчыктап атка учкашууга аргасыз кылды. «Кыйыктанба, артисттер келиптир. Топуракчан аралашпай каникул эмеспи? Оюн көрүп келбейсиңби?» Жаңыбай унчуккан жок. Баласы өзүнө таарына түшкөнүн байкап, атасы сөзүн улады. Сүйлөбөйсүңбү? Же эмне? Тилиңди жутуп алдыңбы? Деди артка кылчая берип, жылмайыңкы түрү менен. «Ата, Улукман деген биздин айылда кимдин атасы? Эмне үчүн биз бара турган жер Улукман атанын мазары деп аталат?» «Азаматым десе, мунун жөндүү суроо. Мындай нерсени билип жүргөн жакшы болот». Атасы ошондо атына оңдуна олтуруп, артында учкашып бараткан Жаңыбайга улам кылчайып карап коюп, Улукман ата тууралуу өзүнүн билгенин мындайча баяндап берген. Менин эл оозунан угушумча, Улукман ата мындан 1000 жыл илгери жашап өткөн улуу дарыгер, акылман жана чыгаан окумуштуу болгон.
Бирок ошол учурда Улукман атанын билимин ишмердигин шахтар, султандар көп учурларда өздөрүнүн жеке аброюн көтөрүү жана мамлекетти башкарууга пайдаланышып, ошол эле учурда анын укук, калыстык, адилеттик жаатындагы карапайым элге жан тарткан көз караштар үчүн куугунтукка алып, сыртынан өлүм жазасына чейин өкүм кылган учурлар болгон. Ошондон улам Ала Тоо аймагына баш калкалап көп жолу келип кетип турган экен. Ал эми биз азыр бараткан Улукман атанын мазары тууралуу баяндын эл арасында айтылышынын канчасы чын, канчасы жалган экенин эч ким билбейт. Ошентсе да аны төмөнкүдөй кызыктуу окуяга байлаган легенда эл оозунда кала берген. Улукман атанын мына ошол башына кыйынчылык түшүп, бир шаардын экинчисине из жашырып жүргөн дүрбөлөңдүү турмушта жашаган күндөрүнүн биринде Үргөнч шаарындагы Машхун аттуу карапачы доосунун кичинесинен өзү билим берип, келечекте шакирт кылып алууга сөз бекитип жүргөн 18 жашар Алим аттуу уулу белгисиз оорудан чукулунан дүйнөдөн кайтып кетет. Чабарман Улукман атанын дарегин сурамчылап жүрүп, араң дегенде тапты. Жанындай жакшы көргөн жолдошунун 18 жашар жалгыз уулунун белгисиз оорудан каза болушу Улукман атаны ченемсиз кайгыга салды. Өзүнүн бөлөк эл бөлөк жерде жашырынып жүрүшү, эң жакын досунун башына минтип караан күн түшүп турган жакта анын ийинен жөлөп кайгысын тең бөлүшө албаган үчүн катуу кейди. 3 күн 3 түн тыным албай, аттан ат алмаштырып жүрүп олтуруп, билимдин, илимдин алтын уясы болгон Үргөнчкө жетти. Досунун үйүнөн ый кетелек кезекен, сен жаныбызда болсоң балабыз өлбөй калат беле, ким билет деп аяшы боздойт. Досу ийинин кагып, үнүн чыгарбай өксүп ыйлайт. Орунун себебин билбей туруп, мүмкүн мен да уулуңарды аман алып кала албайт элем. Алла Тааланын буйругу экен. Ажал жетип күн бүтсө, ага бөгөттү коёр эч кандай көч жок. Ошол болду. Кеч киргенде Улукман аке Машхун досун чакырып сөз салды. Эгер сен уруксат берсең, балаңдын сөөгүн мөрзөдөн алып чыгып карап көрөлү. Өлүмдүн себеби эмнеден болуптур? Тактап коелу, деп кеңеш салды. Жок, деди баланын атасы. Өзүң айткандай, бул жалган дүйнөдөн жашоого буйругу жок экен. Алла Таала баламдын жанын алып кетти. Мен уулумдун сөөгүн кайрадан көрдөн алып чыгып, Теңиримдин ишине текшерүү жүргүзүп, Кудай алдында күнөөгө баткым келбейт, деп караманча каршы болду. Улукман ата ага болбоду. Досун көндүрдү. Экөөсү эч кимге билгизбей, караңгы түндү жамынып, баланын сөөгүн мөрзөдөн алып чыгышты. Бүлбүлдөгөн шамдын жарыгында баланын териси сөөгүнө жармашкан арык сүлдөрү аянычтуу көрүндү. Баланын денесин сыдырып келаткан колу анын курсагындагы таштай катуу шишикке урганда, Улукман аке селт этип үңкүү уулунун жүзүнөн көз албаган Машхун досуна карады. Шишикти улам кармалап көрүп, анын өтө эле катуулугуна таң калган Улукмандын суроолуу көз карашын досу айттырбай түшүндү. Ал көп буйдалбастан баланын жумурунан оорунун себепчиси болгон, бетинде небир түстөр кубулган, муштумдун жартысынчалык көлөмдөгү сыйда кооз ташты алып чыкты. Кур'ан окулуп, баланын сөөгү кайра жайына коюлду. Кайтаарында Улукман ата баягы ташты изилдөө үчүн өзү менен кошо алып сапарга аттанды. Билимин, илимин колдонуп, көп ирет баягы ташты эритүүнүн сырын ачууга аракет жасады. Майнап чыкпады. Ортодон 5 жылча убакыт өттү. Бир күнү Улукман ата ушул Ала Тоо аймагында өзүнүн шакирттери менен токой аралап, дары чөп терип жүрүп, бир аз эс алмакка кыйшайып, көзү илинип кетти. Түшүндө баягы досунун баласы Алим эки өзөн суусунун кошулган жериндеги кичинекей аралчада өскөн бир төп дарактын алдында отуруп алып, кудумелеп өзүнүн ичинен чыкканга окшош таштын улам бирин колуна алып көкөлөтө ыргытат. Таш дарактын жалбырактарын аралап барып кайра жерге түшпөй, майда тамчы сууга айланып башынан ылдый куюлат. Балаан сайын Улукман атаны карап жылмаят да, улам бир ташты көккө ыргытат. Ал чочуп ойгонду. Күн төбөдө айлана өп, Улукман ата жүзүнөн терин шыпырып,
Жақын жерде токой аралап ағып аткан өзен суысын көздөй шашылды. Эч кимге айтпай сууну бойлоп, дарыянын агымына каршы алыстан шаңкайып көрүнгөн улуу тоолорду беттеп кадамын ылдамдатты. Мына кызык, калың чытырман токойду жара тилип, оңдон солдон агып келген өзөн сууларынын кошулган жеринде эми эле түшүндө көргөн аралча, андагы асты көлөкө жалгыздаrak тегерете көк шибери төгүлгөн түркүн чөптөр, жыйта аңгыган небир түстүү гүлдөрдүн түрлөрү. Мындай бейиштин төрүндөй болгон ажайып жерге туш келгенине Улукман аке терисине батпай кубанып турду. Туп-тунук өзөн суусун кежип, аралчага жетти, олтуруп баланын арбагына багыштап Куран окуду. Күрмөсүнүн жан жөнтөгүнөн баягы ташты алып чыгып, бир-эки курдай башынан ашырып ыргытып көрдү. Таш баягысындай, эч өзгөрүү жок. Анан аны артында барбайып өсүп турган чөптүн 3-4 жалбырагын үзүп алып, үстүнө кое салып, өзү тер баскан жүзүн чаймакка сууга шашылды. Улукман ата туп-тунук тоо суусуна жуунуп бир топ олтурду. Ишинин баары унутта калып, шаркыраган суунун шоогумун тыңшап, көк шиберде суналып жата берди. Алыстан атын атап үн салып, издеп жүрүшкөн шакирттеринин добушун укканда гана ордунан турду. Күрмөсүн кийип, баягы жалбырактын үстүнө койгон ташты кырады. Мына укмуш. Таштын ордуна көркүлдөгөн көк суу жалбырактын өзөктүү жүлгөсүнөн саргып жерге куюлуп жатыптыр. Улукман ата дарактан таш турган жердеги өзү үзгөн жалбырактардын үстүнө тамчылап жаткан илешкек суюктукту байкады. Ал зат жалбырактын астында ийненин көзүндөй жерден чыккан ысык булак суусу менен кошулуп, таш турган жалбыракка чачырап атыптыр. Бул Улукман атанын 1000-чи Алем Ташайор аттуу дарысы эле. Кийин Улукман ата кайрылып келип, ошол дары суулуу, таза абалуу аймакка атайын дабатканаларды курдуруп, калайык калктын дарытына шыпа болуучу ондогон дарылануучу жай салдырат. Өкүнүчтүүсү 1209-10 жылдары даңазасы дүйнөнү дөңгөрөткөн Чыңгызхан Алатуу аймагына басып кириши менен Улукман атанын элдин саламаттыгына камкордук көрүү максатын көздөп салган дартка даба курулуштары тыйпыл талкаланып, анын ишин 100 жылда улантып келатышкан дарыгерлердин баары кыргынга учураган экен. Ким билет, мүмкүн ошол улуу даанышман өз колу менен курдурган дарыгерлик жайлардын бири ушул Улукман ата мазары болуп жүрбөсүн. Эң өкүнүчтүүсү, Совет доорунда 1960 жылдардан тартып, калкты динден обочолонтуу шылтоосу менен улуттук каада салтка, байыркы ата мурастарга, ырым-жырымдарга каршы катаал саясат аркылуу бардыгын советтик идеологияга баш ийдирүүгө жасалган аракеттердин талас өрөөнүндөгү алгачкы курмандыктарынын бири ушул Улукман атанын мазары болуп калды. Улукман ата мазарына сыйынууга, анын тегерегинде жаштардын ар кандай оюн шоокторун уюштурууга тыюу салуу үчүн мындагы 150 түптөн ашык 100 жылдап көктөп турган, анын тегерегиндеги тамырлап өсүп токойго айланган мажүрүм тал, бака терек, ак кайыңдар мазар катары анын башкы белгисине, анын ыйыктыгына айланган 4 адамдын кучагына араң сыярлык байыркы мажүрүм чынар кесилип, андан калган жоон бутактар өрттөлүп, түбүнөн оргуштап чыккан жылуу булактын көзүн жаап салуу үчүн таштандылар төгүлө баштады. Бир кездеги дүпүйгөн токойдун кесилип, өрттөлгөн ордо 5 жыл өтпөй былкылдаган сазга айланып, ысык суу оргуштаган булакка эсеби жок таштала баштаган өлгөн малдын тарптарынын жагымсыз жыты аймакты каптап, мурдагы ечен жылдардан бери эл оозунда айтылып келаткан аты өчүп, сасык булакка айланды. Кийин Жаңыбай Токмоктогу ветеринардык техникумда окуп жүргөн кезинде дагы бир төбө чачты тик тургузган коркунучтуу кабар угуп селт эткен. Экскурсияга чыгабыз деп башка айылдан келишкен окуучулардын экөөсүнүн дайынсыз жоголушун да дал ушул сасык булактагы баткак соруп кетиптир деген каңшаар тарап, көлкүлдөгөн саз менен кара баткакты кубаттуу экскаваторлор туш келди челип каза баштаганда, бетинде жазуулары бар алакандай таш плиталар, кооз оюм чийимдүү кирпичтер чыгып,
Аны көрүү үчүн келишкен райондук комиссия мүчөлөрү ишти тезинен токтоткондугун уккан. Ал түгүл балдардын жоголушунан улам райондук газета каргыш деген карабатка каттуу атайын репортаж жарыялап, эми бул тарапка сыйынмак тургай адам буту баспай тургандай коркунучтуу окуяларды сүрөттөгөн 3-4 макаланы уда жарыялап жиберген. Ошондон кийин Сасык булакка каргыш тийген жер деген кошумча ат да жабышып, жоголгон малын издегендер да карабаткакка шектөө карашып, бул чөлкөмдү шашып бушуп айланып өтүүгө көнүп калышкан. Ал эми жоголгон балдардын сөөгү 1 жылдан кийин Сасык булактан жогору Торусал тоосунун жалтаңдарынын биринин жаракасынан табылган. Ошол кезде Кудайың бар болса менин ыргыткан тебетейимди кармап салсынчы деп аракка тоюп алып, ат үстүндө боштонуп, башындагы көрпө малакайын көккө ыргытып, мазарды талкалоочулардын башында турган райондук комсомол уюмунун жетекчиси өзүнүн кечээ жыйында уулуна добуш чогултам деп ар кимди жөөлөй ныгырынып басып жүргөн Дөөлөтбек тууган экендигин да бүгүн Жаңыбай эсине түшүрдү. Жаңыбай Сасык булакты кечке дейре 6-7 сыйра тегеренип, шашылбай карап чыкты. Жумушту эмнеден баштоону мерчемдеп көпкө ойлонду. Биринчи кезекте бүтөлгөн булактын көзүн ачып, тазалап, андан чыккан суунун агып кетиши үчүн кеңейтип, чоңураак арак салууну туура көрдү. Кетмен күрөгүн камдап, жаңыдан жайкы каникулга чыккан уулун ээрчитип, ал бүгүн ишти баштоого белсенип киришти. Баласын жээктен карап тур деп коюп, өзү бутундагы желим өтүгү менен биринчи жолу сасык сууну ары бери кечип, булактын көзүн издей баштады. Кирпичтин сыныктары, кум шагыл, малдын сөөктөрү үйүлгөн жердин тегерегинен киргилденген сары суу кичинеден борчуктанып көбүктөнүп көтөрүлүп жатканын көрүп, булактын көзү бул жолу менен үйүлгөн таштандынын астында экендигин болгулоп, чырпык сайып белгилеп койду. Жаңыбай кечке чейин Сасык булакты айланчыктап иштемиш болуп жүргөнү менен жалаң кетмен күрөктү колуна алып, өзү жалгыз мынчалык көлөмдүү ишти бүтүрө албастыгына көзү жетип, үйүнө шаабай сууп, көңүлсүз кайтты. Бүгүн эле баардык жумушту бүтүрүп келип калчудай болушуп, таң атпай баласы экөөсү шадыраңдап жөнөгөн. Сасык булактан эми минтип кийим кечесинен бери жагымсыз жытка чулганып, күйөөсү менен уулунун кабактары карыш түшүп, колундагы кетмен күрөктөрүн эшик алдына туш келдиргитип, буттарындагы резинка өтүктөрүн чечкенге да дарманы келбегендей, үнсүз сөзсүз телмирип олтуруп калышкандарын көрүп, Бегимжандын көзүнөн өзүнөн өзү жаш ыргыды. Үйдөгү эки уулун ээрчите тигилердин катарына олтурду. Эмне мынчалык жесириңер жерге түшүп, шайыңар жок. Жумуш деген башталганча оор болот. Бара-бара тырбалаңдап иштей берсеңер, акыры тыянагы чыгар да. Жаңыбай көзү жашылданып, өзүн аяп тигиле караган Бегимжанга үнүн жай бир калыпта чыгарып, жылмая үн катты. Бегим, баары жакшы. Ишти кантип баштоонун мерчемин, сен даярдап берген түшкү тамагыңды балаң экөөбүз шашылбай жеп олтуруп, ийне жибине чейин түзүп чыктык. Өзүнчө эле бир дептер болду. Эң негизгиси, иштин да, булактын да көзү табылды. Эртең айыл өкмөткө барып, техника жагынан көмөк сурабасам болчу эмес. Кыскасы, эң негизгиси, мындагы башкы булакты тазалап алсак, калганын көрө жатабыз. Бегим, сезип турам, кантсе да өтө чоң жумуш башталганы турат. Эртең кечкиге ошол булак башында кан чыгарып, айлык сакалдарын чакырып, түлөө берип, Улукман атанын арбагына Куран окутуп койсокпу, кандай дейсиң? Мунуң абдан туура пикир. Сен эртең техникаңды таап, булак башына бара бер. Калганын бул жактагы тууган туушкан, абысын, ажын менен сүйлөшүп, дастаркан даярдап, малды кайнелериң алып барып, ошол жерден союп, бышыра тургандай кылып ишти уюштура берейин. Булагыңдын көзү эртең ачылабы, ачылбайбы? Мынчалык башкалар албаган ардактуу жер үлүшүбүзгө тийип, бизге буйругандан улам ал жерге кандай болгон күндө да иштин башына Куран окутуу менен киришүү биздин пенделик милдетибиз эмеспи? Эртеси Жаңыбай веттехник адистигинин айлык акысынын эсебинен айыл өкмөтү менен бир айга келишим түзүп, мурдагы колхозго тиешелүү экскаваторду жана бир самосвал автомашинаны алып,
işke girişүү üчүn Sasık Bulakka jönödü. Jumuş ыкчам жүрө баштады. Gün geçtikçe 10 maşina taştandı çıkarıldı. Tövölörü menen jer kazganda işleşti. Bulактын көзү kadimkidey açılıp, emi orguştap möltüregen taza su çıka başladı. Sasık jıtta çıkarılgan taştandılar menen koşa ketkendey, haylananı kaptagan jagımsız munarıktagan dem kadimkidey azaygansıp kaldı. Түштөн кийинен тартып көп жылдардан бери адамдын буду баспай эендей түшкөн Сасык Булактын тегерегинде кемегелер казылып, казандар асылып, эт кайнап, майга бышкан сары боор барсайган боор соктор эптүү келиндердин колундагы чөөлүсүндө ары бери экчелип, самоорлордо чайы ташып, конок тосуунун аракетинде ыкчам кыймылдаган жигиттерден дастарканга шашыла керектүү даамын ырааттуу койгонго бөт ыкмасын жана өзгөчө ынтаасын жумшаган келин кесектердин шаңдуу добушу, көлмөнү тазалоонун аракетинде иштеп аткан техникалардын көр шары буга чейин жымжырт жаткан теребелди шаңга толтурду. Көлмөдөн окчунураак көк майсанга кенен дастаркан жайылып, аны чекелей төшөлгөн кызыл тазыл курама жер төшөктөргө бирин-экиндеп чакырылган айлак сакалдар келип жайлана башташты. Биринчи күнкү иш жемиштүү болуп, негизги чоң булактын көзүнүн ачылгандыгына ыраазы болгон Жаңыбай келген аксакалдардын ар бири менен учурашып, өзүнчө эле терисине батпай сүйүнүп жүрдү. Батып бараткан күндүн кызгылтым нуру тоо баштарына илинип, Сасык Булактын үстүнөн көтөрүлгөн ак мунары ганы кандайдыр бир сыйкырдуу да, ыйык да көрсөткөн сыяпатта көрүшүп тымып турду. Келгендердин баары дастаркан четине олтурушту, айылдын имамынын кырааты теребелге жаңырыктап, канча кылым илгери жашап өткөн кыргыздын жан дүйнөсүндө улукман ата деген ысым менен орноп, ден соолуктун пири катары айтылып калган улуу инсандын арбагына багышталган Куран окулуп, олтургандар текши алакандардын бетине тарта дуулдап бата кылышты. Төрдө Дөөлөтбек карыянын жанында олтурган тең тушу Асылбек аксакал ага атайын тийише бакылдап сөз ыргытты. Дөөлөтбек, бир кезекте Совет өкмөтүнүн саясатына каршы келет деп, дал ушу мазардагы булактын көзүн бекитип, тегерегиндеги токойлорду кырктырып талкалагандардын башында райондук комсомолдун жетекчиси катары өзүң турдуң эле. Эми болсо кудайлап намаз окуп, имамдын жанынан чыкпай машинеге салып жүрөсүң, мунун кандай? Асылбек тең тушунун каткыра күлүп, Дөөлөтбекте барскан менен баш кургандай таамай кебине кошулуп олтургандардын көпчүлүгү дуу жарылды. Дөөлөтбек карыя кызаңдап, курдашын акшыя жаман көзү менен караганы менен, анын суроосуна жөндөп жооп таба албай, бетинин чүкөсү чыгып, эки уурту шишилген, ак саргыл жүзү бир кубарып, бир кызарып, ооз учунан күбүрөндү. Ол мезгилде биз кудайыбыздай көргөн партиянын солдаты элек эми. Көрсө бул жалганда, баары башкача турбайбы. Бөрк ал десе баш алып, учурунда көп чекилик иш жасаган экенбиз. Жараткан айкөл асыл зат деп айтылат эмеспи, ошол эми жаш кезекте билбей жасаган күнөөлөрүбүздү кечирер. Дөөлөтбек карыянын сөзүн дурустап уга албай, эмне дейт, кантип жооп берди дешип, бири-биринен сурап, дастаркан четинде отургандар дуулдай баштаган маалда күтүлбөгөн окуя олтургандарды көлмө тарапты жалт каратты. Көлмөнүн тереңинен ышкыра соккон катуу шамалдын үнүндөй шуулдаган добуш чыгып, суу болжолду 10 метрчелик бийикке бүркүлүп, фонтан сымал асманга атырылды. Анын чачырандылары дастаркан четиндегилерге чейин жетип, алар ордуларынан туруп, ооздорунан келмесин түшүрүшпөй күбүрөшүп, бир топко үн чыкпастан фонтан болуп көккө улам бийиктеп көтөрүлгөн суунун жүлгөдөй ичке агымына кызыгуулар күчөгөндөн күчөп, жарданып карап турушту. Тургандардын бир дары, булактын көзү ачылган экен, көптөн бери таштандыга басырылып чыкпай жаткан газ аралаш суунун басымынын күчү эми атырылып чыкты дешсе, экинчилери, бул каргышка калкан карабат какка тийишпей эле жөн койгонубуз оң болмок. Башка жер табылбай кала тургансып, Жаңыбай өз менчигине чийдирип алганын карабайсыңбы деп күбүрөп шыбырап жатышты.
Аңгыча тигил асман чапчудай улаан бийикте атырылып күчөгөндөн күчөп, добушу кулакты үркүткөн суунун ышкырган үнүн коштой, былкылдак сазды тегерете курчаган капталын камыш баскан ондогон дөбөлөрдүн чокусунан бир учурда кимдир бирөө жер астынан башкарууга алган сымал аппак буладай буу паровоздун түтүнүндөй буркулдап асманга көтөрүлө баштады. Жөө туман бир заматта сасык булактын үстүн каптап кирди. Туман фонтан болуп асманга атырылган сууга жете бербей, бирде көгүш дарбазалуу дубалы аппак кирпичтен кынапталып кол менен тургузулган сыган сепилдин, бирде бийик мунаралардын сөлөкөт элесин берип, мындай түштү гана көрүнчү, укмуш сырдуу кубулуштан көз айрый албай, келмелери оозунан түшпөй жарданып жээкте турган эл алдында заңкайып көрүндү. Мындайда эл арасына кабар желден да тез тарайт эмеспи. Көгүм кирип айлананы караңгылыктын чүмбөтү жаап баштаганына карабай, тош-туштан келип аткан машиналардын жарыгы көбөйүп, ат жанында жөөсү да сасык булактын тегерегине казганактап чогула беришти. Жөө туман тарай баштады, аны менен кошо ак сепилдин жана мунаралардын элеси да асман тереңине жутулуп жок болду. Кеч көгүмгө чүмкөлө карарган дөбөчөлөрдөн ак буладай буунун ордуна эме бир калыпта бүлк этип, барсайып көбүктөнгөн ысык кара баткак ашып ташып боорлоп өскөн камышты жапырып, эчен 100 жылдап тынып жаткан табияттын эч ким болжоп билбеген табышмактуу деме дал ушинтип кыймылга келди. Ал эми тиги асманга атырылган суунун агымы бир калыпта 10 метрчелик бийикке көтөрүлүп, тегеректи караңгылык баскан сайын кайра төмөн себеленген буу аралаш тамчыларынан аркыл түстөгү нурлар да кошо чачырап, жарыктын кооз агымы асыл таштан тизилген шурудай куюлуп, тургандардын көздөрүнө чагылышып турду. Эч ким батынып сөз баштай албай, атырылып чыгып аткан суунун кооз агымынын кереметине таң калуу менен бирге бул күтүлбөгөн кубулуштан көз айырбай карай беришти. Эл алдына чыгып бир-эки ооз сөз сүйлөөгө уруксат сурап, асманга атырылып кайра төмөн коюлуп, булак бетин боркулдатып нөшөрдөй шатыраган суунун дабышынан да бийик, караңгыда өңү түсү көрүнбөгөн караандын темирди темирге ургандай бакылдаган үнү айылдыктарды өзүнө каратты. Урматтуу калайык калк. Мен айылдагы орто мектепте химия мугалими болуп иштейм. Айылыңыздарга келгениме 1 жыл болсо да, сасык булак деп атын укканым менен кызыгып көрбөгөнүмө өкүнөм. Бирок менчиктештирүүнүн шарапаты менен бул жер демилгечил мээнеткеч Жаңыбай акеге буйруп, ментип бир кезекте жабылган булактын көзү ачылып, айылыбызга кут кайрылып келип олтурат. Кут дегеним муногу асманга атырылып чыгып аткан газ аралаш ысык суунун көлмөнүн тетиги башындагы кара баткактын эң мыктыдаарлык касиети бар көп кырдуу сапаты болушу да мүмкүн. Көрдүңөрбү атылып аткан суунун агымындагы караңгыда түркөн түстө куулуп көрүнүп жылт-жылт этип көздүн жоосун алган кооздукту. Мунун баары суунун курамында ар түрдүү химиялык кошулмалардын бар экендигинин далили. Ошондон улам эгер жердин ээси Жаңыбай аке уруксат берсе, мен эртең атылып чыгып аткан суунун баткактын химиялык курамын текшертүүгө алып барайын. Ал эми эл оозунда ушул кезге чейин айтылып жүргөн Улукман атанын мындан 1000 жыл илгери калай калктын ден соолугу үчүн көргөн камкордугунун бир үзүмүндөй көрүнгөн аңыз кептин чындыгы ким билет, мүмкүн ушул биздин сазык булакта катылып жаткандыр. Анда ел жұрт тура көрсөңөр ушул уңгулуу жумушту баштаган Жаңыбай акеге ак батаңарды берип койсоңуздар. Бир аз сабыр кылгылачы, мен да оюмду айтып калайын. Анан жалпыбыз Жаңыбай акеге алакан жайып ак батабызды берели, деп ортого дагы бир караан чыга калып шашыла сөз баштап жиберди. Урматтуу калайык калк. Эртеңден баштап айылдын жаштары сасык булакты толугу менен тазалап, тегерегин көркүнө келтирүү үчүн ашарга чыгалы. Кандай дейсиздер? Эми Жаңыбай акенин турган турпаты адамгерчиликке, бирөөнүн ишин өзүнүкүндөй көргөн күйүмдүүлүккө, баштаган ишинин өтөлүнө чыккан жоопкерчиликке, башкаларга жамандык каалабаган момундукка толгон жакшы адам.
Мындай адамдарга жараткандай эч нерсесин аябайт. Мына нечен жылдан бери каралбай Улукман атанын мазары деген аты өчүп Сасык булакка айланган аймак бул кишинин колуна тиер замат кайра жаралуунун, мурдагы калыбына кайрадан келүүнүн алдында турат. Бага ачылып бир кездеги касиеттүү суусун ментип асманга фонтандай бүркүп жалпыбызды кубанычка бөлөдү. Ошондуктан баарыңарды эртең ашарга чакырабыз. Эл дуу көтөрүлө, өз дарегине айтылган мактоо сөздөргө кызылдуу жүзү тамылжып, сүйлөйүн десе да оозуна кеп келбей, оюнун баары атырылып чыккан суунун басымы түшөбү же бул ушул боюнча калар бекен, дегеле уктап жаткан аюуну ойготкондой иш жасап, Сасык булактагы өзү баштаган жумуштун акыры кандай болоор экен деп, ичинен өзүн кемирип жеген кооптонуусун сыртына чыгарбай жашырып, кубаныч менен чочулоо жанаша жан дүйнөсүн куюндай сапырып турган Жаңыбайга алакан жайып ак баталарын берип тарашты. Бул түнү Жаңыбай баласы экөө Сасык булактын жанына тигилген чатырда калышты. Жаңыбайдан уйку качты. Жаздыкка баш коюп көзүн жумганы менен ою оңго санагысы санга бөлүнүп, Сасык булактын эртеңки күнү келечеги кандай болоорлугуна акылы жетпей, тууганга таба, душманга көлкү болбой бул иштин акырына чыгып, Улукман ата мазарынын өткөн мезгил барактарынын бүктөмүндө унутуп калганысыман, касиетин, баасын жана урматын кайрып бере алар бекем деген ой мазасын алып, төшөгүндө ар бери оңалактай берди. Жаңыбайдын көзү илинип, уйку соонун ортосунда мемиреп бараткан. Чатырдын ачык эшигинен көктөн түшүп келгендей аппак шоола агылып келип анын бет алдына келгенде, үстүндөгү кийген кийими, башындагы оймулуу топусу аппак, нур чачыраган ак жүзүнөн мээрими төгүлгөн ак сакалдуу карыяга айлана калды. Жаңыбай ордунан тура калып кол берүүгө умтулду. Бирөө оор ташты көкүрөгүнө коюп койгондой болуп, башында көтөрүүгө дарманы келбей, оозун кыбырата салам айтып, карыянын нур чачыраган ак жүзүн таң кала карап турду. Карыя Жаңыбайдын чекесинен 3-4 жолу жумшак жана жылуу алаканы менен сылады да анан: "Сана аркаба, ишиң оңунда болот. Тилегиң орундалат. Туура жолдосуң. Андан тайбай мээнет кыл, мээнет кыл, мээнет кыл." Жаңыбайга карыянын сөзү ал бет алдында жакын турса да, тетиги торусал капчыгайынын бийик аскаларына барып урунуп, кайра жаңырыктап келип жаткандай ыраактан өсүл-кесил болуп турду. Ал чочуп ойгонду. Башын көтөрүп, тизе бүгүп, төшөгүнө отурду. Жанында уулу капарсыз уктап атканын көрүп, эсин жыя баштады. Жан дүйнөсүндө жаңырыктап, мээнет кыл деген сөз кайталанып, азыр эле өзү уйку соонун ортосунда көргөн карыянын салабаттуу, мээримдүү элеси көз алдына тартылып, заматтын ортосунда көңүлүн кубаныч, шаттык ээлеп, демине дем, күчүнө күч кошулгандай, тулкусунда шайдооттуктун алоолонгон оту жангандай сергектенди. Чатырдан чыкты. Дагы эле тынбай көккө атылган суунун агымы бийикке көтөрүлүп, түнкү салкында кайра жерде көздөй жамгырдай дыбырап куюлган деминде баштагы жагымсыз жыт жоголуп, жаңы нукка салынган булак көк асмандай тунуктанып, жыбылгып агып жатыптыр. Таңкы саат 6-да булактын көзүнөн көктү көздөй атырылып чыккан суунун агымы кандай башталса, дал ошондой күтпөгөн жерден тып токтоду. Бирок андан кийин булактан агып чыгып жаткан суунун көлөмү да, ысыктыгынын даражасы да азайып кеткен жок. Анын баарына Жаңыбай ченем жүргүзүп дептерине жазып койду. Эртеси таң эрте башталган кызыл байрак айылынын жаштарынын ашардык көмөгү Жаңыбай күткөндөн да 2-3 эсе жемиштүү болду. Бир жума өзлөрүнүн техникалары менен келишип, жумуштун көзүн таап, Жаңыбай өзү башында туруп түзгөн ашар комиссиясынын мерчемине киргизилген баардык жумуштар ырааты менен аткарылды. 5 гектардан ашык жерди ээлеген Сасык булактын тегереги тазаланып, зымтор менен тосмолонду. Көп күттүрбөй суунун жана баткактын химиялык курамын аныктап, ал боюнча тиешелүү тыянактарды чыгарып берүүчү райондук республикалык медициналык лабораториянын өкүлдөрү келишип алып кеткен үлгүлөрдүн жыйынтыктарын айылдын жалпы элдик жыйынында жарыялашты. Кошумча изилдөөлөр көрсөткөндөй,
Сасык булакта 3 түрлүү туздуу, мелүүн жылуу жана ысык суулуу булактар бар экендиги, алардын ар бирин өз-өзүнчө түтүктөр аркылуу алып чыгып, пайдалануу мүмкүнчүлүгү болоорлугу аныкталды. Аны менен катар бул жерде дарылык касиети дүйнөгө белгилүү кара туздун, кара, күрөң жана көк баткактардын чоң өлчөмдөгү жыйындысынын барлыгы, ал эми саз алдында байыркы архитектуралык курулмалар болгондугу спутник аркылуу такталгандыгын республикалык гана эмес, эл аралык басма сөз жана маалымат каражаттары чагылдыра баштады. Эпилог. Ошондон 5 жыл өтпөй, май айында түрк ишкерлеринин көмөгү менен Сасык булакта 5 кабаттуу заңкайган саламаттыкты сактоо жана дарылоо борборунун ачылуу аземи күтүлүп атты. Бул күн Жаңыбай гана эмес, жалпы Кызыл Байрак айылынын жашоочулары үчүн майрамга айланды. Райондон, облустан жана республикадан, Турция мамлекетинен расмий адамдар келишти. Борборду ачуу үчүн тартылган кызыл лентаны кесүүчүлөрдүн биринчи катарында дал ушул күнү 60 жашка толуп, 5 жыл бел чечпей, тыным албай курулуш ишинен баштап, бардык уюштуруу жумуштарынын башында ак мээретин аябай эмгектенген Жаңыбай турду. Кызыгы, борборго ат коюуга келгенде, түрк өнөктөштөрү Жаңыбай деген жакшы ысым экен, сиз Кыргызстан эгемен мамлекет болуп түзүлгөндөн кийинки эркин экономикалык мамилелердин алгачкы карылгаштарынын бирисиз, Жаңыбайысыз. Ошондуктан борборго сиздин ысымыңызды берели деп кайрылышты. Жаңыбай аларга бул жердин эзелик аты Улукман атанын мазары деп аталчу. Силерге жалган, бирок мага чын ушул ишти колго алгандын эртеси таңында ал кишинин түспөлүндөгү ак сакалдуу карыя түшмө кирип, менин бул долбоорду ара жолго калтырбай ишке ашыруума билдет таккан. Кийин да силер менен бирге баштаган уюштуруу иштеринде оорчулуктар үстүмө ныгыра басканда, өзүмчө олтуруп ал кишинин арбагына табынган учурларым көп болгон. Албетте, Улукман атанын мындан 10 кылым илгери жашап өткөн доорунда дал ушул жерге калай калкты дарылоо үчүн оорукана же дарыкана кургандыгы тууралуу тарыхый багыттан такталган иликтөө жок. Бирок эл оозунда ал кишинин Борбордук Азиянын тоолорунан, токойлорунан дары чөптүн үлгүлөрүн чогултуп, миңинчи дарысы Алим Таш Ойорду Ала тоонун ажайып кооз аймагынан тапкан деп айтылып жүрөт. Ошондуктан мекемени Улукман ата ден соолук жана дарылоо борбору деп атайлы, деди. Бул сунушту түрк өнөктөштөр да туура көрүштү. Кыскасы, азелчини аралаш эл оозунда бирде күлкүгө, бирде адам ишеңгидей ооздоштурган, Кудуреттин момун кыргызга жерди кантип бөлүп бергендиги тууралуу аңгеме башындагы окуяга үндөш, адамдыктын ажарын ачып, башкалардын кубанычын да, кайгысын да, жеңишин да, оорун да өзүнүкүндөй кабылдап, оозун ачса жүрөгү көрүнгөн ак дил, ак көңүл, элпек жана тили алчаак Жаңыбайдын ушул турган турпаты аркылуу жакшыны кайда болсо да жараткан жактырып, колдоого ала тургандыгын айткым келди.